Ассаламу алейкум. Амансыздар урматтуу мекендештер, спорт сүйүүчүлөрү. Адаттагыдай эле Ала Тоо спорт каналы сиздерге кыргыз спортундагы акыркы жаңылыктарды айтууну улантат. Бул жолку чыгарылыштын башкы темасы Рафаэль Физиевдин 28 ноябрда күтүлүп жаткан беттеши 12 декабрга жылганы болсун. Андан сырткары да спорт кабарларды айтып беребиз. Андыктан биздин каналга жазылып, видеого лайк басып туруңуздар. 29 ноябрь күнү Лас-Вегас шаарында өтө турган UFC Fight Night мелдешинде кыргызстандык мушкер Рафаэль Физиев октагонго чыкмак. Бирок анын атаандашы бразилиялык Ренато Майкано COVID-19 вирусун жуктуруп алгандыктан беттеш жылдырылды. Эми аталган эки мушкер ортосундагы эрөөл 12 декабрь күнү UFC 256 мелдешинин алкагында өтөт. Физиев өзүнүн социалдык баракчасы аркылуу атаандашына ден соолук каалап, эртерээк сакайып кетүүсүн тиледи. Кыргыз мушкери үчүн аталган беттеш UFC'деги 4-түнчүсү болмок. Буга чейин ал эки атаандашын жеңип алса, бир жолу утуп калган. Акыркы жолу Физиев 2020 жылдын 18 июлунда Абу-Дабиде беттеш өткөрүп, британиялык Марк Диакезни утуп алган болчу. Ал беттеш үчүн мушкер бонус катары $50 000 алган. Ал эми Ренато Майкано буга чейин UFC'нин октагонуна 9 жолу чыккан, 6 жолу жеңишке жетсе 3 рет утулган. 2019 жылы катары менен 2 рет атаандаштарына жеңилип калган менен, бирок 2020 жылдын март айында болгон акыркы беттешинде жеңил салмак категорияда Дамир Хаджовичту утуп алган. UFC 255 турниринде күч сынаган мушкерлер канча гонорар алгандыгы белгилүү болду. Аталган мелдеш 22 ноябрь күнү Лас-Вегас шаарында өттү. Кыргыз мушкери Валентина Шевченко жеңил салмактагы чемпиондук курун 4-чү рет коргоп калды. Бул жеңиш үчүн ал $280 000 алды. Анын атаандашы Дженнифер Майя $130 000 ээ болду. Ал эми эжеси Антонина Шевченко Ариана Липскиди жеңгени үчүн $124 000 киреше тапты. Анын $50 000 Антонина турнирдеги эң мыкты беттеш үчүн бонус катары алган. MMA боюнча ACA Young Eagles 15 турнири 19 декабрда Чеченстан Республикасында өткөрүлөрү күтүлүүдө. Турнирде эки кыргызстандык мушкер катышат. 57 кг салмак категорияда Нурели Сайдаров, 66 кг салмакта Өмүрбек Токталуу уулу беттешет. 2018 жылы Айдаров M1 Global Challenge 90 мелдешине катышып, 12 секунданын ичинде атаандашы Олег Личковаханы уткан. Мындан тышкары мушкер бир нече MMA беттештерин жеңген. Мына ушундай жаңылыктар менен бул чыгарылышты жыйынтыктайбыз. Сиздер менен Нурсултан Турузбеков болдум. Каналга жазылып, лайк басып кетүүнү унутпаңыздар.